Мисалы 15 мүнөт өтсө, тесттин башталган 15 мүнөт өтсө. Кара Бура районунун Кызыл Адыр айылындагы инновациялык Жылдызбек Субанбеков атындагы орто мектебинде өткөн окутууларыбыз ийгиликтүү аяктады. Биринчиден ушу 3 күн бою убактыңыздарды бөлүп, азыр баарыбызда мал жаан тиричилик бар, ошого карабастан кечикпей ушул жерге келип, аягына чейин отуруп, активдүү катышып бергениңиздер үчүн баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Алган билимиңиздер мындай эгиз болсун. Эми сиздер барып ушул тажрыйбаны, ушул маалыматтарды жерлерге барып, биздин бүтүрчүлөрүбүзгө, биздин окуучу балдарыбызга татыктуу бөлүшөсүздөр деп ишенебиз. Анан Бактыбек Каныбекович өзү келе албай калды, бирок жаңы эле сиздердин астыңызда телефон чалды, кандай өттү, эмне болуп атат деп. Ал киши дагы мындай переживать этип, сурап, тактап, жакшыбы мугалимдерге жагып атабы, жаңы маалымат алышып атабы деп мындай бушайман болуп атат. Ошол кишинин атынан дагы биздин депутатыбыз Чойбеков Бактыбек Каныбековичтин атынан да сиздерге ыраазычылык билдирем, келип катышып бергениңиздер үчүн. Билим тармагына мынтип эч ким эле инвестиция кыла бербейт да. Мындай жүрөгү келген адам эле инвестиция кылбаса, билим тармагы бул мындай бизнестин тили менен айтканда бир убыточный да, эч качан мындай көп пайда алып келип, бияктан миллионер же миллиардер болуп кете албайсың да. Ошол сыяктуу бул тармакка салым кошкон патриоттор гана ушул жерде жүрүп алат да. Адам мындай го, жаңы деңгээлге чыгат го. Буюрса биз ойлойбуз, ушул билимдер алуу менен өзүңүздөрдү кандайдыр бир деңгээлде жаңы деңгээлге чыга алыңыздар да. Адам бир деңгээлге чыккандан түшпөш керек, улантып кетиш керек да. Райондогу жалпы 26 мектептин кыргыз тили жана адабиятты, математика сабактарынан окуткан 52 мугалим жана билим берүү бөлүмүнүн адистери катышып, окуунун соңунда сертификаттар тапшырылды. Жалпы республикалык тестирлөөгө кыргыз тили сабагы боюнча кыска мөөнөттүк 24 сааттык курстан өткөндүгү үчүн Өмүралиева Айзат Эмилбековна квалификациясын жогорулаткандыгы жөнүндөгү сертификат менен сыйланат. Мугалимдер бул окуунун өтүшүнө мыкты деген баа берип, уюштуруучулар Билимтал коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Бактыбек Чойбековго, коомдук бирикменин төрагасы Асылбек Рахмановго жана атайын чакырылган тренерлерге терең ыраазычылыктарын билдиришти. Мен үчүн абдан чоң маанилүү болду. Буга чейинки дагы билбеген нерселерим абдан көп экен. Өзүм үчүн көп жакшы нерселерди алдым. Анан ушул курсту уюштуруу тобу Билимтал коомдук фондуна жана жогорку кеңештин депутаты Чойбеков Бактыбек агайга чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Сертификатыбызды алдык колубузга. 3 күндүн ичинде ойго келбеген, мээге сыйбаган, ойлобогон көптөгөн маалыматтарды ала алдык. Ушул уюштуруп берген депутат агайыбыз Чойбеков агайга дагы чоң рахмат. Ушул алган билимибизди окуучуларыбызга таркатып бергенге аракет кылабыз. Ошондой эле уюштуруп берген ушул Билимтал уюмуна дагы терең ыраазычылык. За эти 3 дня мы получили очень огромную базу, научились, честно сказать, много чего, особенно решение графическим способом, методом. Понимаете, вроде бы 3 дня мало, но мы столько получили, что много ли будет, чтобы научить. Надеемся, что золотой сертификат за нами будет. Ошону менен Билимтал коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган окутуулар Талас, Бакайта жана Кара Бура райондорунда жыйынтыкталып, 30 октябрдан тарта Манас районунда уланат.